Барыңыздарга дагы бир жолу салам, урматтуу бүгүнкү эфирибиздин катышуучулары. Мен сиздерге кыскача айтып кетейин. Менин атым доктор Турабеков. Биз атайын ушундай онлайн консультацияларды өткөрүп жаткан учурубуз. Азыркы учурда бул онлайн консультациянын негизги максаты ушул менин көзөмөлүмө жазылам деп жүргөн катталуучуларга колумдан келген жардамымды, сунуштамаларымды берүү болуп эсептелет. Менин көзөмөлүм чын эле пациенттерге пайдалуу же жокпу, же пациенттер башка жактан барып жардам издеген туура болобу, мына ошол нерсени ушул онлайн консультациям аркылуу түзмө-түз сиздер менен сүйлөшүп, баарлашып, биргеликте аныктайбыз. Анда эмесе биз суроо жообубузду баштай берели. Колуңуздарды көтөрө бериңиздер. Эфирге мен менен түзмө-түз чыгып, биз эмне онлайн консультациябызды баштайбыз. Саламатсызбы, Айдайым? Сүйлөй бериңиз, Айдайым. Микрофонду күйгүзүп коюңуз. Мен сөзүм Угулуп атат, жакшы баары. Я перепутала, извиняюсь. Болду, баары жакшы. Камераңызды эле күйгүзүп сүйлөй бериңиз, проблема. Өчүрүп коеюн, Макул, анда өзүңүз билиңиз. Хорошо. Мен сиздер менен байланышканмын эме боюнча, баламдын тамактануусу боюнча. Эмне болуп атат тамактануусу? Тамак жебей калды азыр ошо 1 жылдын ичинде. Вообще эле жебей калды. Бир эле кашага көнүп алды да. Эмне кашага? Манная кашага. Канча жашта балаңыз азыр? 4 жашта. 4 жаш канча айлык? 1 сентябрда 4 жаш болот. Азыр ошондо сиздин айтууңуз боюнча манная каша эле жейт, башка эчтеке жебейби? Манная каша жейт, шашлык жейт бир аз. Шашлыкты өзүңүздөр жасап бересиздерби же кандай? Сатып алып беребиз. Анча-мынча жейт, анда көп жей албайт. Ондой тамактан отвращение болуп атат да, тамактын жыты жакпай атат. Шашлыктыкы жагат бирок, Шашлык жейт, манная каша жейт, анан сладости анча-мынча жейт. Нелерден жейт? Шоколадтарданбы? Шоколад, мармелад ошолорду жейт, бирок аны исключать этип атабыз. Ошону көбүрөөк каалап атпайбы, шириндикти. Фруктулардан нелерди жейт? Фруктунан банан жейт, жүзүм жейт, мандарин жейт, арбуз жейт. Арбуз жейт дагы? Болду. Черешня жейт ичинен. Черешня жейт. 5 нерсе болду. Уже 5 ет, шашлык 6, манная каша 7 нерсени жеп атат ушечи. Дагы эмнени дедиңиз? Шоколад жеген 8 нерсе. Сүт ичеби? Сүт өзүн ичпейт, ошо жанагындай шоколадный шарики бар го, ошондой салып берсең, ошону жейт. Рисовая каша дагы жейт. Рисовая каша жейт экен, еще шоколадный баягында шариктер жейт экен, 10 нерсе. Дагы эмнелерди жейт? Кээде ушу мындай внезапно эле мондой как токсикоздой эле бир нерсе каалап калат да, тамакты. Определенный тамакты каалап калат. Кээде блинчик жасап бер дейт. Ошону жегиси келип калат. Кээде картошка фри көбүрөөк жейт. Картошка фри. Анан сууга бышырылган рис, гречка, пюре бир аздан жейт, көп жебейт. 2 кашык, 3 кашык только жейт. Анан мага азыр эң кызыгы канча салмагы мисалы? Салмагы 15 килограмм. 15, 15. Ростчу? Ростун точно билбейт экенмин. Конечно, салмагы бир аз азыраак нормаданчы. 4 жашар балага желательно 18-19 килограмм болуш керек да негизичи. Так, анан мына азыр сиз уже санап өттүңүз, мага бир 12 нерсени жейт деп айтып өттүңүз. Анан сиздин оюңуз боюнча эмнелерди жебей атат азыр? Күнүмдүк тамактарды жебей атат. Например, манты, лагман, пельмени, суптарды жебейт, аш жебейт. Обычный биз тамактанган тамактарды жебей атат да. Анан эптеп жедиребиз да, кээде атасы урушуп, монтип ачка жүрө бересиң деп жедиргенде аябай чыңырып, ичим деп ыйлайт, ичим ооруп атат. Бул эң жаман нерсе да негизи. Мондай нерсе кылыпчы. Түшүнүктүү сиздердин ситуация. Сиздердин ситуацияда могу балаңыздын айтып өткөн нерселерин прям өтө баягы селективный изменение, именно баягы сенсорный интеграция начарлап, бала аябай баягы
тамактардын структурасына, консистенцияларына көңүл бура турган оору деп айта албайт элем да. Себеби дегенде, в принципе баардык эле нерселерди жейт, болгону силер моундай нерсени каалап атасыздар да. Бизге жаккан тамактарды менин балам дагы жеш керек дегендейчи. Значит, плов мага жагып атабы, мен нормальный жеп атамбы, ачка калбайын деп, значит, менин да балам ошол нерсени жеш керек деп ойлоп атасыздар да силерчи. Бирок билип коюңуздар да, баланын тамактануу адаты ар кандай болушу мүмкүн. Тамактануу предпочтениясы ар кандай болушу мүмкүн. Мисалы, бала жегизи келген нерселер болушу мүмкүн, жебегизи келбеген нерселер болушу мүмкүн. Бирок көпчүлүк учурда именно силердин ситуацияңыздардагыдай ситуациялар ата эне баягы зордойт го убагында. Зордоп, мына этти сен атайын, сен жумуш же, адамдарга кошулуп же, биз жегендин баарын жешиң керек деп көбүрөөк зордоо процессинен кийин көпчүлүк учурда балдарда ушундай тамактануу адаты бузулуп калат да. Көрдүңүзбү? Мындайча айтканда, биз балага выбор бербейбиз. Балага выбор бербей, ошол эле учурда ачка калып өлүп калбасын деп, анан жакшы көргөн нерселер, жанагындай вредный нерселерди, могуларды жеп ал деп туруп берип коебуз да. Көрдүңүзбү? А выбор самом деле аз баладачы, көрдүңүзбү? Ошондуктан мындай ситуацияда биз эмне кылышыбыз керек? Биринчи биздин жасай турган кадам эмне болот? Биринчи, балаңыздын негизи эле организминде генетический оорулар жокпу? Тем более жана айтып атасыз, именно ичин карма ыйлайт депчи. Эмнеге мындай болуп атат? Баягы кыйкырык өкүрүктөн кийин мунун көрдүңүзбү? Бул дагы жанагыдан кабар берет да. Адам, ата эне көпчүлүк учурда биз незаметно баланы зордоп алабыз да. Же урушуп убагындачы, балада тамак жөө деген процесс бул өтө оор, страх, азап менен өтө турган процесс да. Көрдүңүзбү? Азап менен тамак жеш керек деген тамак столго отурганда эле балада кадимкидей психологический страх бар. Качан мени бирөө кыйкырып уруша коет экен, качан мени бирөө кыйнай коет экен, дагы эмне деп бакырып экен, дагы эмнени мени зордойт экен деп, мисалы, ошонун айынан нервный баягында рефлекстер иштеп кетип, куз келип, окушуп, кадимкидей жыттар башкача сезилип, көрдүңүзбү? Бул ошонун айынан дисфункция болуп кетиши мүмкүн да, көрдүңүзбү? Биздин биринчи задачабыз баланын негизи эле ошол физиологический нормалары кандай, функциональный нормалар кандай, баардыгы жакшыбы, балада анемия жокпу, башка изменения, мисалы, башка көйгөйлөрү жокпу, генетикалык оорулар жокпу, мисалы, целиакия, лактозная недостаточность, мисалы, тамактануу адатына таасир эткен, же болбосо негизи вкусовой рецептор баардыгы кандай, нормальныйбы, восприятиясы кандай, баардык ошол нерселерди биринчи этапта биз аныктайбыз. Аныктагандан кийин анан уже сиз балага өзүнчө тамак жасап берип баштайсыз буйруса. Мен сизге атайын индивидуалдуу түрдө түзөм. Короче, мына мондай кылып менюну берем сизге. Менюну бергенден кийин балага өзүнчө тамак, үй бүлөңүздөргө өзүнчө тамак. Биздин задача максималдуу түрдө балага сбалансированный питанияны составлять этип берүү. Максималдуу түрдө анын ошол тамак аш аркылуу бүт өзүнө керектүү витаминдерди, минералдарды, элементтердин алуусун камсыздоо болуп эсептелет да. Көрдүңүзбү? Биздин задача ошол. Анан ошолорду берип баштагандан кийин сиз байкап баштайсыз. Күндө жазасыз. Доктор, короче, мен эртең мына могу тамакты жасап бердим деп мага сүрөтүн жөнөтөбүз. Түштө мына могуну жасадым деп анын сүрөтүн жөнөтөбүз. Бүт сиз берген тамактарды анализ кылабыз. Анан сиз айтасыз: доктор, мына могуну сонун кылып, мына сиз айткандай кылып, сиз айткан рецепт менен жакшынакай кылып жасап бердим, бирок жебей койду дейсиз. Бирок мен заставлять эткен жокмун, урушкан жокмун. Бирок ошол эле учурда башка дагы выборларды койдум дейсиз. Могусун жеди, бирок могуну жебей койду деп, ушундай форматта биз анализ кылып баштайбыз. Балаңыз кайсы тамактарга көбүрөөк предпочтение берет? Балаңызга мисалы биз ушундай дагы ыкмаларды колдонобуз. Аябай оюнчук формасында, аябай кызыктуу кылып, өзүнчө идиш алып, атайын да кызыктуу ошол нерселердин ишке ашырабыз. Ошол нерселер кандай влиять этип атат? Ошол нерселерге көңүл бурабыз. Кыскасын айтканда, көзөмөл форматы ушундай абалда жүрөт да. Анемиясы бар болсо аны лечение кылабыз, витаминдер жетишсиздиги болсо аны лечение кылабыз. Менин практикамда мындай учур бар да, көп кездешет. Мисалы, ферритин астыгы менен балдарда, баягы жыттарга же башка нерселерге бир кызыктай боло берет да, организм башкача реакция берет да. Жыт тамактын жыты обычный, бизге обычный тамак жыттанат го, ал балдарга бир кузумдуу жыттангандай боло берет да. Ошо железо дефицитин анемиянын айынан көрдүңүзбү? Анан отвращение боло берет ошонун айынан. Потому жытты кабыл алуубузу башкача да, көрдүңүзбү? Даамды кабыл алуубузу башкача, көрдүңүзбү? Ошон үчүн бүт ошол ушундай нерселерди чакыруучу факторлорду жок кылабыз да, көрдүңүзбү? Биздин задача ошол. Ошол нерселерди жок кылгандан кийин анан уже кээ бир учурда пациенттер айтат: доктор, 10 күндөн кийин эле балам кадимкидей бүт нерсени жеп баштады. Могу железо кармаган препарат берип баштагандан, витаминдерди бергенден кийин эле кадимкидей тамагы ачылып, баардыгын жеп атат азыр деп, мисалы, көп да андай факторлорчу. Кээ учурлар болот, железосын деле нормага келтиресиң, баарын нормага келтиресиң, бирок бала тамак ашы ошондой эле болот. Бирок ага уже более красивый кылып, жакшынакай кылып, кызыктуу кылып берсең, ошону жейт да, көрдүңүзбү?
ушундай случай. Ошондуктан биз индивидуалдуу түрдө подход кылышыбыз керек. Мисалы азыр сиздердин случайда бир 60% менин байкоом боюнча бул ошол психологиялык жактан бала кыйналып калган да. Көрдүңүзбү? Психологиялык жактан бала да кыйналып калган да. Ошондуктан биз бул жерде бүткүл тараптан биз балага жардам беришибиз керек. Запись кетип атат. Бүткүл тараптан жардам беришибиз керек. Атасы тараптан, апасы тараптан, сиз тараптан, бардык тарабыбыздан биз жардам берүү менен витаминдерин нормага келтирип, менюларын жакшыртып, тамактанууну, подачаларын бүт ошол нерселерге көңүл буруу менен анан биз эмне балага пайда берүү мүмкүнчүлүгүбүз болот да. Түшүнүктүү. Анда ошо кимге жазыламын, кандай, Билесиз да? кайсы номерге билбейт экенмин, мен бир. Сиз кантип анан бияка кирип калдыңыз көзөмөлгө? Мен ошо таанышым сизге калдыңыз? кызын көрсөткөн экен, анан ошо номерин берген. Жанагы 0556 800 600 деген номерге жаздыңыз да, WhatsApp'танчы? Ооба, 800. WhatsApp'та баягы ошол номер биздин клиниканын номери да. Бизге ассистенттер байланып ошого жазсаңыз, доктордун 6 айлык көзөмөлдү сунуштайм сизге желательно. Себеби дегенде бул долгий процесс болот. 6 айлык көзөмөлгө жазылып, айтсаңыз, ошо 6 айлык көзөмөлдү сунуштады, ошого жазылайын дедим эле деп, уже сизге дагы кошумча маалымат берип, көзөмөлгө жазылууңуздун процессин жана кылат да. Төлөм аткарганыңыздан кийин сизге бүт түшүндүрүп берет. Каяктан болот көзөмөл, тиркеменин баарын айтып берет, бардыгын сизге жардам берет. Макул, чоң рахмат. Анда жакшы туруңуз, баары жакшы болот буйруза. Түзмө-түз эфирге кошулуп албасаңыздар дагы пикирлериңиздерди жазып кетсеңиздер болот. Бүгүнкү эфирден балким сиздер деле өзүңүздөргө пайдалуу бир нерселерди алдыңыздар. Комментарийге жазып кетиңиздер. Эмнелер сиздерге пайдалуу болду? Бардык эле суроолоруңуздарга себеби дегенде бирөө суроо берип атканда, бирөөңүздөр угуп отуруп, ошол суроого деле жооп аласыздар да. Көрдүңүздөрбү? Ошондой форматта эгер пайдалуу болгон болсо, комментарийге пикирлериңиздерди бөлүшүп кетиңиздер. Анан бүгүн сиздерге эң жакшы жаңылык, мурунку эфирибиздин записи дагы чыгат. Бул эфир дагы буйруса YouTube каналыма жүктөлөт. Дагы да кайталап көрсөңүздөр болот. Эң башкысы сиздерге айтар нерсем, урматтуу катталуучулар, билип коюңуздар. Адамды күн сайын көзөмөл кылмайынча аны айыктыруу мүмкүн эмес. Ушул нерсени эч качан эсиңиздерден чыгарбаңыздар. Ар бир адам айыгууда өзүнө толук кандуу жоопкерчилик алып аракет керек. Бул медицина ушундай так илим, бул илимде жөн эле бир чуда нерсе болуп кетпейт. Эч качан андай чуданы күтпөңүздөр. Өзүнөн өзү жакшы болуп кетет деп күтпөңүздөр. Жок, аракет кылыңыздар. Конкрет түрдө Аллах Таала деле айтат. Ооба, биз Аллахка таянабыз, биз мусулмандарбыз. Бардык шыпаны берүүчү, ооруну берүүчү Аллах Таала. Бирок себептерди кылганды унутпашыбыз керек. Себептерди жөн эле кылып коюу дагы жетишсиз. Себептерди биз конкреттүү түрдө далилденген, изилдөөлөрдөн өткөн, реал түрдө жардам берген, коопсуз, ден соолукка зыянсыз, реал түрдө пайдасы бар гана себептерди колдонушубуз керек. Андай себептерди колдонууда мен доктор Турабеков сизге колумдан келген бардык аракетимди кылам. Өзүмдүн бүт чет өлкөлөрдөн алган, бүт ушул дүйнөлүк гайдлайндардан алган, чет өлкөлөрдөн топтогон тажрыйбамды колдонуп, ушул 4800дөн ашуун пациент азыр менин практикамда көзөмөлүмдөн өтүп дарыланып жаткан бүт ошол тажрыйбамды колдонуп, сизге 100% күчүмө арнап, сиздин оорулардан кутулууңузга колумдан келген салымымды кошом. Анда эмесе кийинки эфирлерден көрүшкөнчө амандыкта туруңуздар. Сиздер менен болгон мен Мекшан Турабеков. Баарыңыздарга ийгилик, эч качан оорубаңыздар. Бир нерсени билип коюңуздар, ар бир оорунун шыпасы бар, ар бир оору айыгат. Анда эмесе амандыкта туруңуздар.